көпчүлүктөн тартынбай, ошол эле кезекте өзүңө ишенимдүү жүрүүнү каалайсыңбы? Мен Акназар, сатуу жаатында эксперт, өзүм колдонгон, тажрыйбадан өткөн, өтө жөнөкөй, ошол эле кезекте эффективдүү 5 инструмент менен бөлүшөм. Видеону аягына чейин көрүңүздөр, жаккан болсо лайк басып коюңуздар. Биринчиси албетте бул эртең менен эрте туруу. Байкайсыздарбы, көп адам эртең менен эрте тура албайт. Эмнеге? Албетте уйку таттуу болгон себептен. Ошондуктан эртең менен эрте турууну өздөштүргөн болсо, анда бара-бара өзүнө ишенимдүүлүк пайда болот. Ал эми экинчиси спорт. Спорт менен машыгуу бул ден соолугуңузга пайдасын тийгизет. Ошол эле кезекте өзүңдөгү ишенимдүүлүктү арттырат. Ал эми үчүнчүсү дайым окуп жүрүү. Китеп окуп жүрүү, тренингтерге, марафондорго колдон келишинче, мүмкүнчүлүктүн барынча катыша бериңиздер. Төртүнчүсү албетте бул чоң максаттар. Адамды алдыга сүйрөгөн бул максаты болуп эсептелет. Чоң максаттарды коркпой эле коюп үйрөнүңүздөр. Албетте Аллахтын казынасы чексиз. Аллах таалам бере берет. Бешинчиси албетте бул чөйрө. Чөйрө сизди алдыга сүйрөйт же болбосо аркага тартат. Алдыга жылам десеңиз, алдыга жылган адамдардын чөйрөсүнө кошулуңуз. Ийгилик каалайм сизге. Эгерде видео жаккан болсо, лайк басып, комментарийге ой пикириңизди калтыра кетиңиз.